Yaşlar mı? Ay maşallah. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Yaşlar mı? Çok rahmat. Kandaysızlar? Yaxşısınız? Maşallah maşallah. Qanday bo'ldi? Hozir endi kimgiz bo'lgan men? Uç bazı men şaşırtmışım. Şaşırtmışım. Bol şepsiz. Bo'ldi. Qanday deysizlar? Hazır biz sizni chaqa zalga uzatib qo'yib, el уже o'tirdi, bu yoqda sirtda shu batmay qolgan edi lekin qarshi. Anam siz joylashgandan keyin qo'l bo'lishuncha turg'izib qo'ya qo'ysak Bo'ldi, bo'ldi. Hech problem. Qancha soat maqal? Sizga 4 soat. 4 soat. Suruv yo'q, ana o'zim tutundim. Qizlarim rahmat. Assalomu alaykum. To'liq alayveraymi birine? Ova so'z. Sarmay etmay qo'yaymi? Qizlarim maşallah. Qizlarim sog'. Sağ Çıngız Bey. Assalomu alaykum. Oh. Sağolsunlar. Qandaysizlar? Yaxshisizlar? Sog'ligingiz yaxshimi? Sağ olsun. Ha, çok normal. Kulağım onda olmasa. Assalamu alaikum. Tınay yoluna davret raşık biliriz. Çok davret başlıyoruz. Allah gelingizler, arkanın uzun ol, sözün kıskası çakıştı, sözü üstü kıskartıp, sözü söz eğisi ol oturgan, sahnalıktın töründe oturgan, ustazımızga uzatalım. Allah abdan razı olsun maşallah. Başkaça söyleyip ha? Allah razı olsun. Ben kalp söyleyeyim bundan çeçenliğim. Allah razı olsun. Assalamu alaikum. Ben oturup durup söyleyeyim, можно? Хорошо. Çalavçı orta söyleyip koymayın termesi. Хорошо. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Men hurmatım uşul, chetde turup turgan ejelерге hurmat kılıp atam. Men oturgaным, алар туруп турса мен үчүн аябай неудобно болот. Өзү исламдын урматтуу аялдарга ушунчалык деңгээлде экен унутпайбыз, машалла. Сиздердин бутуңар болсо меники дооруса, мен ошондо пайда табам Кудай кааласа. Бул дүйнө жаратылгандан баштап ар дайым улуу кудуреттүү исмен биздин Кудай Таалабыздын, жаратуучубуздун өкүмү жүрүп келген. О адам атабызды Алла Таала жаратканда жалгыз ал бейиштин ичинде болчу. Бейиштин ичинде бар нерсе бар. Жок деген нерсе жок да турганда. Ал ушунчалык экен да. Ага бейишке биз километр кое албайт экенбиз. Ага айлап, жылдап деп айтсак дагы аздык кылып калат экен. Ушунча чоң экен. Мына ошол жерде адам атабыз өзү жалгыз болуп турган, бирок ушунча рахаттын ичинде болсо дагы эмнедир кайгы басканда анан Алла Таалам адам атабызды уктатып туруп, сол кабыргасынан аялды жараттыр деп мен темамды баштайм иншалла. Кол чабарсаңар можно. Кээбирөө дүйнө астакыры дейбе эле, өтө такыбаңар бар да. Мен өтө такып адам эмесмин, ошон сени кечирип коесуздар. Эми айла жок, ушундай орточо болгонго аракет кылып атам. Эми ар дайым сабак бергенде, көчөдө баягы жалал абад болгондо баарынан бир нерсе дайыма, ар дайым эле качан келсем ат баштады эле. Мен нарынга биринчи жолу келип атам. Силер абай бугале окшойсуздар. Ошол себептен сабакта качан мен алдымда тадрис деп коет, сабак берип атканыбызда шакирттерге дайым айтам да, силер көзүңөрдү, кулагыңарды, оюңарды бир жерге топтогула депчи. Анан азыр силер менен через призма көрүп атасыңар да, через айфон чыгып. Жаныңара келсем эле айфонду карап отура бересиңер. Ошону сен өчүрүп салбайсыңар, андай сен. Мен андайки Кудай акысы телефонум жок келин жаныңыздар, атайын. Силер күлгө болоюн депчи. Телефон эмеге турсун, режим полетко. Анан эгерде ушу араңардан бирөө алё деп сүйлөшүп атканын көрсөм мен сабак токтотуп койсом болобу? Анткени ушунча мен азыр 4 саат жүрүп келдим.
Анан эми субханалла bir az 4 saat сүйлөйсүн дедим, мен 4 saat сүйлөшүм керек азыр. 4 saat. Даярданып турабыз маш. Анан телефон менен улам эле сүйлөп, мындай кылбайсыңарбы? Рух аламында мындай бир азыр биз иман аламына чыгабыз да. Бул алам башкача алам дегенсичи. Анан ошол жерде машалла. Анан бирөө силерди бузуп койбосун. Мындай самолет бар го, мындай чыкканда самолет бар. Ошо самолет басып койсоңор болду. Макулсыңарбы? Макулсыңарбы? Болду. Эркектер макулсыңарбы? Сурайм, эркектерден суранам, аялдарга буйрук кылайын, өчүрүн. Geçip oldu. Maşallah. Meyli. Demek kim inimiz atı kim bile? Erdis inimiz ayıttı. Ben daima jaman nerseni alыс kılam da jaman nerseni söylöp kelbeyt. Emne cümle seni. Anken bayağı жақшыға жанаш жаман адашты. Кээ бир убактарда жакшы сөздө эле жан эритип, жылан дийинден чыгарып жиберип турбайбы? Биздин мен качан Турцияда окуп жүргөнүмдө, калбайт калбайм, 12-жылы ошо жерге окууга барганымда мен бир нерсеге таң калган болчумун. Карасам, түрктөрдүн жигиттери 40-ка чыгып үйлөнбөптүр да. Анан кыздар 30-ка чыгыптыр, турмушка чыкпаптыр. Кат кылып шылдыңдар, мен силер үйлөнөсүңөр депчи. Ушундай да болмок беле, эртең ушундай. Анан бизде ушундай ала ачып кетет. Анан барып жашап калышат десем, таң калмоодо көздөрүнө мындай жагыймай калып сертпишип таң калышкан да силер эмнесилер депчи. Анан эле ошентип аяктан окуп келдим, келгенден кийин эле бир 10 жыл өтпөй эле субхана карт бойлоктор көбөйүп кетти, кардаллар көбөйүп кетти. Мен грубыйраак сүйлөйүн, биз тоодобуз да азырынчачы. Анан таң калып коюп эмне үчүн деп сурап кое турган болсом, бул ушундай бир заман келатат. Биздин динден канчалык алыстаган сайын, биздин каада салтыбыздан алыстаган сайын көрсө, ушул нерсе келет экен. Ажырашуу жөнүндө уккум деле келбейт, айткым келбейт. Мен өзүм молдомун 30 жылдан бери, ошол сенен ошол молдочулугумдун себеби бар го деген көп убакыттарда ошо проблеманы жакшы түшүнүп, анан көп убакыттарда сүйлөп аткан мезгилде ошону аныгына сүйлөп аракет кылабыз. Мен өзү азыркы мезгилде Азирет Муфтинин биринчи кеңешчиси болуп эсептелем. Ошондой эле субханалла Ислам академиясынын ардактуу профессору болуп эсептелем. Ошол эле мезгилде педагог, психолог болуп эсептелем. Бунун баардыгы документальный, диплом менен. Эмне үчүн айтып атам? Ушул заманда биз азыр мен молдодон дагы молдочулук баягы ислам институтун окуган, мен Карабалда ислам институтун бүткөм. Азирет Осмон атындагы. Ошол эле мезгилде дагы көп бебелерим бар. Мындай айтканда ижаза деп коебуз, жетишкендер бар, эми молдолордун эмеси болуп. Муну силерге айтып керек жок, просто кээ бирлериңиздер бул эмне жөнүндө сүйлөп атат деп өчүн мен туура түшүнүп коюн деп атам да. Биздин заманда азыркы мезгилде эң высокооплачиваемый жумуш бар, билесиңерби? Билесиңерби? Нарында жок окшойт. Айтишник. Айтишник. Дагы. Туура, психолог. 15 мүнөт 2,5 саат, 2,5 миң сом экен. Аны аякка бармай калат келсеңиз, көчө айтат, бирөө устаз психологдун жанына бардым, эмне кылса, комда, кара комда кыйкыр деп айтты. Аны мен кыйкырсам, жыргап калмам, 2,5 миң сом төлөдүм дейт. Кыйкырып 2,5 миң сом болуп кетти дейт. Бирок мен эмне себептен силерге башында сабак баштаганда адам ата жөнүндө баштадым. Адам атабыз топурактан жаратылган. Эми теория Дарвина деп айтышары мүмкүн, кээ слепая теория Дарвина деп коймо, маймылдан жаралды деген, бирок ушул мезгилче бир да маймыл адам болгон жок, просто адам маймыл окшошуп баратат. Айырмасы ошол эле. Айырмасы ошол. Эмне себептен? Адам топурактан жаратылды дагы, ал жуурулду. Анан формага келди. Анан кургатылды. Бирок жөн эле эмес экен да. Биз көрүп турган стихия деп коебуз го. От, ысыктык, суу, жылуулук деген нерселер менен Алла Таалам субханалла эрикпестен дүйнөнү 6 күндө жаратып, адам атаны болсо дагы акылыбыз жетпейт экен. Бир нече, кээ бир айтат,
Subhanallah 40 жаан көрдü deydi. Kээ бирөө айтат Subhanallah 40 шамалды көрдü deydi. Kээ бирөө айтат күндү ушунча какырап катып калды deydi. Эми бирок айтыла турган бир риваяттар көп, бир айтайын деген нерсем, адам атан ошондон кийин Аллах Таала жөн турбастан бүткүл периштелердин баарын чогултуп алды. Анын жанында иблис, шайтан турат экен. Шайтан туруп карап турушту. Алла Таала айтты: "Мен өзүмө орун басар жаратам." Дегенде периштелердин баардыгы андай туруп калышты. Шайтан болсо менмин деп турушту. Мен болор болуш керек. Бирок Алла Таала жүргүлө деп адам атанын жанына келип келди. Мына ушул болот. Периштелердин баардыгы таң калып мындай карап калды. Шайтан болсо кыңырылып туруп калды. Мындай көрөм мен, көрөйүнчү депчи. Бир нече убакыт өткөндөн кийин Алланын калы ушундай болду. Иблис баягы жерден кетти дагы кайра адам атабыздын, сиз менен биздин атабыз болгон адамдын ичине келди. Анын ичине келип туруп бүт жагын издеп көрдү. Баардык кирбеген жери кычыр калган жок. Анан мындай карап топурак. Эчтеке нерсе жок экен. Бирок ал бир нерсени таап алды. Ал күрөө тамырда адамда кан тамыр болот экен, ошонун ичи бош экен. Эми айтты, мен ушул жерде болом. Бирок алдына сезип койду. Эми Аллах адамга жан салгандан кийин ага эки нерсе дагы ыролонуп берилди. Канча нерсе экен? Эки нерсени Алла Таалага белек кылып берип атат экен. Белек кылып атканда ушул экен: бирөө акыл, бирөө нафс. Акылдын орду бат эле табылып калды. Ал келди да Алланын каалоосу менен ордун таап туруп алды. Бирок нафс каалоо адамдын каалоосу. Ал өзүнчө бир махлук. Алла андан сурап экен: "Сен кимсиң билесиңби?" десе, менмин. Мен кимди билесиң? Сенсиң деди. Таң калыштуу нерсе, Аллага биздин каалообуз эң биринчи каршы чыккан акыл эмес экен. Биринчи биздин каалообуз, жеке каалообуз, нафсибиз экен. Аны 100 жыл тозокко салып туруп, кайнатып, ушунчалык азапка салып туруп, андан кийин айтып экен: "Сен кимсиң?" десе, мен сенсиң баягы. Мына ошондон кийин Алла Таала нафсини биздин каалообузду мына туура түшүндүрүп. Сиз менен биздин ар бирибиздин жеке каалообуз бар. Аны тозокко салып башкарта албай койду. Акырында ачкачылык менен махлуктун ичине салып ийиптир. Салгандан кийин бир нече жылдан кийин андан соң "Сен кимсиң?" десе, "О Алла, мен сени жараткан бир махлук" деген сөз араб тілинде сөз да махлукмун дейт. Жаратылган сөз. Сен жаратылган кеммен. Жөнөкөй эле бир сенин бир жөнөкөй эле бир пендең кем, кулуң кеммин деп моюнуна алды. Сен болсо мен жаратуучумун деп. Мына бул эмне себептен мен мындан баштадым? Анткени сираларда өзгөчө ушул нерсе Куранда айтылган болсо эскилерден баян дейт. Мурунку өткөн коомдор, мурунку өткөн пайгамбарлар, мурунку өткөн бүткүл баягылар өткөндөр. Бирок 1,5 миң жыл мурун пайгамбар келсе, андан мурун 7,000 жыл мурун келген Субханаллах Муса пайгамбардын баяны айтылат. Ал жерде адамзаттын Курандын ичинде 70ден ашкан жакшылык айтылат дагы, мындай сыпат айтылат. Ошон үчүн 3 эле жерде бактайт Аллах, калган жерде болсо биздин төлкө кемчилигибизди айтат. Мындан суроотулат: сиз менен биздин ыйык китебибиз Кураныбыз бул эмне китеп десе, бул адамзат үчүн туура жол көрсөтүп турган бир китеп. Алла Таала Куранда "Заликал китабу ла райба фи худан лил муттакин" чыныгы жолду издеп, жашоодо жакшылыкка жетем дегендер, ырайымга жетем дегендер, бул дүйнөдө бактылуу болом дегендер, бактсыздыктан кутулам дегендер, ийгиликке жетем дегендер адамдар үчүн берилген китеп экен. Мейли ал ким болсун? Мейли ким болсун ал христиан болсун, мейли буддист болсун, мейли буддист болсун, мейли теңирчи болсун, китепти ача турган болсо, ал жерде Субханаллах чыныгы момундар үчүн жол экен. Мына ошол китепте 1,5 миң жыл мурункудан да ары дагы 7,000 жылга чейин пайгамбарлар. Алардын карагыла бир сонун нерсе бар. Бир коом болуптур, шамалдын себебинен жок болуптур.
Bir koom boluptur subhanallah, алар оттун себеби менен жок болуптур. Bir koom boluptur, жер jutуп кетти. Bir koom boluptur, ушунча чоң болушкан экен, өзүнүн күчтүү таянганда андан да күчтүүрөөк экен. Битпеш, деп кыйкырып койгондо ошо жок болуп кетти деп айтат. Анан Куранды изилдөөчүлөр болсо мындай айтат. Анткени бул ушул себеп дейт. Адамдар канчалык күнөөгө берилип баштаганда, күнөөнү мындай бул обыденный деп коет го, күнүмдүк нерсе катары көрүп баштаса, мына ошондо адамдарга проблема келет экен. Бирок сиз менен биздин пайгамбарыбыз ким? Аны бир салават айталы. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад. Мына пайгамбарыбыз ар бирине 10 жолу жооп берди иншалла. Пайгамбарыбыз ушуну айтсаңар 10 жолу пайгамбар сизге жооп берди. Эми караңыздар. Ушул пайгамбардын үммөтүнөн сиз менен бизге 124 000 пайгамбар келген болсо, ошонун бардыгынын суноосу бизге келет экен, акыр заман үммөткө. Мына сиз менен бизге ушул болаткан заманда бир моментте ишенесизби? 124 000 пайгамбар келген суноо келип атат экен. Ошонун баарын көрүп атабыз биз. Биз ойлогонбуз да, бул нерсе көрбөйм депчи, бирок биз көрүп атат экенбиз. Эмне себептен мындай болду? Эмнеге десе, анткени себеби сиз менен үчүн суноо. Бул ким каяка бара тургандыгын тандаш үчүн экен. Ислам ушундай дин, универсалдуу, анан дини ушунчалык деңгээлде ар бириңер өзүңөр тандайсыздар. Мен карагыла. Мен азыр бул жерде баарыңарга талап коюшум керек болчу жатканда, мен молда келатат, бардыгы тең жолукчан болсун дешим керек болчу. Бирок мен силер мечитке чогулушум керек болчу. Бирок мен жок, мен ДКга чогултпа дедим. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени исламды туура түшүнсөк, ар адамга Алла Таала тандоо берген. Кааласа жолу жок жүрөт, кааласа жолу менен жүрөт. Кааласа намаз окуп жүрөт, кааласа намаз окубай жүрөт. Кааласа оруз тутат, кааласа. Сен өзүң чечесиң. Биз болгону эскертүүчүбүз. Чөдасыздарбы? Бул жерге келген мен силерге үйрөтүүчү келген жокмун. Бир нерсе мынакей, Кудай акысы. Аллах көрдү. Бирөөңдү үйрөтөйүн деген жокмун. Болгону акыл жүгүрткүлө иштейт да. Акыл жүгүрткүлө. Эмне себептен? Эгер адам акыл жүгүртсө, туура жол табат. Же болсо акыл жүгүрткөн адам кайсы жерде туура жол бар экенин издейт. Эгер акыл жүгүртпөй эле жөнөкөй эле күнүмдүк мындай рутин деп коет, кирдиң дагы, анан кечке чейин иштеп туруп, анан кийин ошо менен эле жүрүп, акыл жүгүртпөй эле эртең менен туруп, кечинде жата турган болсоң, сен кечирип коюңуздар. Пайгамбар мындай дейт, эң мындай көңүлүңөргө туура болсо айтып берейинчи. Мындай дейт пайгамбарыбыз. Эртеден кечке чейин эшекче иштеп, кечинде чочко чоктогон үммөтүмдү жаман көрөм деген. Келип эртең менен турат. Максаты бар. Кечке иштеш керек. Бирок кечинде Кудайын унутуп туруп жатат экен. Bir күнү пайгамбар бир сахаба келди. Анан эртең менен жолугуп калды. Пайгамбар сен түн ичинде намаз окудуңбу, куптанды окудуңбу десе, жок dedi. Куптанды окубай калыптыр. Чарчады, дагы бир нерсе болду. Пайгамбар айтты, мен үммөтүмөн эң жаманы бул түнкү ибадатын Кудайды унутуп туруп уктап койгон дейт. Чарчады. Бул жерде эмне айтып атам? Анткени себеби, эгерде сиз менен биз акыл жүгүртпөсөк, анда ушундай жашоо менен жашап калабыз. Акыл жүгүртүш бул биздин шариятыбыз, биздин Ханафиде, биздин Матуридебизде акыл жүгүртө турган адамдарбыз. Биз туппа эле, мындай айтканда, бул ала тууле тараптарда түз эле субханалла мындай карап эле, жо деп, боякка бассаң тозок, тияка бассаң тозок деген нерсе жок. Ушуну туура түшүнүш керек. Эмне себептен мындай? Анткени Аллах биздин ким экенибизди, кандай болуп турганыбызды билет экен. Мынакей, бирөөнүн мурду меникине чоң. Бирөөнүн жүлжүк, бирөөнүн сакалы кыйшак, мен сакалым бияка кыйшак болуп кетчи. Анан мен Алла кандай жараткансың, түз эле жаратып койсоң болбойт, кээ бирде отуруп каласың. Эми айтайын деген нерсемде, бирөөнүн сакалы чыгат, бирөө тас болот, бирөө ак болот, бирөө кызыл болуп турабы? Аллах жаратты муну. Эч ким башка эч ким. Сени ушундай жаратты. Мен ошону кээ бирде мындай карап коем, аялдар мен жана чугур өтөрүт да. Мен кишилерди карайм го, билесиңер. Көрдүм мына көжө мага барган экенсиңер. Алыстан эле көрүп атам, субханалла ким экен. Эмне себептен чугур өткөндө карап мындай китайский жанагындай заводдон чыгып аткандай сол багылдым.
барлығы түп-түз мындай, көзі мындай, тырмақ мындай, қарасаң бүт барды мындай қарасаң өтіп жатқан болады да. Оригиналдық нерсе жоқ қалған да. Эмне себептен оригиналдық нерсе жоқ қалған? Анткени biz өзүбүздү кемчиликтүү сезебиз. Мен өзүмдүн темама келдим. Даярсызбы? Укулам. Эмне үчүн мен кемчиликтүү деп атам? Анткени себеби биздин жашоодо ушул мезгилде адамдар өзүн кемчиликтүү ойлой баштадык. Шайтан Аллахка келип айтты. Куранда бар. Аят. О Алла, сен өзүңдүн пенделериңдин көбүнчөсүн өзүңө ыраазы болбогон акыбалда мен сага жолуктурам деди. Сага ыраазы эмес болот алар. Сен жаратып койгонуна ыраазы болбойт, берип аткан ырыскыңа ыраазы болбойт, gibi жаратып койгон келбетине ыраазы болбойт. Сен эмне берсең да алар сага ыраазы болбойт. Нашүкүр, шүкүрсүз болот алар. Мен ушундай коомду, ушундай элдерди алып келем сага. Сен кыямат күнү суган сен ушундан алдыңа туруп, сени эмне үчүн мен ушундай жараттым? Ой деп айтышат деп. Мына ошондо Аллах мындай деп аткан. Ооба деди. Алла билет да биздин аны, ошондой келет деди. Бирок алардын сен көпчүлүгүн сага баш ийбеген акыбалда көрөсүң деди. Алымдар түшүндүрөт, эмне себептен Аллах мынтип айтты десе, анткени ошол элдин арасындагы молдолору, дааватчылары, имандуулары адамдарга улам-улам эскертип, эй, ой, нашүкүр кылба, шүкүрсүз болбо, ыраазы бол Кудайга деп адамдарды ушу үмүттөп турат деген. 2 күн мурун мага бир байке ушундай деп келди. Устаз, мен жашоодон тажадым. Анан эмнеге тажадыңыз? Карызыңыз көппү? Жок. Балаң жокпу? Жок. Аялың жокпу? Жок. Баары бар. Бүт бар. Ата энеси бар, бир тууганы бар, акча бар. Аны акчаны мындай алдыма мындай чыгып койдук. Акчам да бар деди. Бирок мен бул дүйнөдө жашагым келбейт атты. Аны айттым, макул байке, мындай кылалы. Сиз жашагыңыз келип аткан болсо, бул акчаңызды өзүңүзгө салып туруп, эртең экөөбүз сенин үйүңө жолугабыз. Сен балдарыңды, ата энеңди бир тууган чогултуп кой, машалла. Анан мен көчө мурдайын бардым үйүнө. Үйүнө барып, карасам үй ушундай го дейм мен. Ушундай эле окшойт. Мына ушундай чоң үй экен эми. Биягын кирсең аягың көрбөйт окшойт. Мен андай дом мындай мечтать этип өткөрүп болчу керек. Даже бул жерде турганыбыздын 90% ал үйдө мындай кыялданып жүрүп кетиптир үй экен. Отуруп карасам үйүндө баласы кыбланы карап атыптыр. Кызы урумду, атасы кырымды дегендей, жанагындай 4 тарапты караган үй бүлө экен. Акырында бир нерсе айтып атабыз, мен да отуруп атам. Улуу Алла Тааланын сыпаттары жөнүндө айтып баштадым. Башка жол жок экен байкасам. Аллахты тааныштырдым. Алла менен тааныштырдым. Пайгамбар менен тааныштырдым. Анын атасы, ооба, илгери ушинтип айтчу эле, деди. Апага жакындады. Андан жеңе жакын балдар отуруп калды. Как будто жомок айтып аткандай болот да. Байгем отуруп калды. Анан тып-тынч отуруп, мени 2,5 саат угуп беришти. Ушундай бир сонун бир сөздөр болуп аткандай болду. Анан мен кетейин десем, кетпеңиздер да. Бүгүн кечке сүйлөп берсем акчаңды төлөп. Мына дедим мен, сен жашооңду бир нерсеге байлап койгонсуң дедим. Мен жакшылык айтып атам да, сен ушуну менен төлөп берем деп атасың дедим. Сенин жашооңдун бактысыздыгы ушул, баардык нерсени акчага байлап салгансың дедим. Азыркы мезгилде сиз менен биз ушундайбыз да. Баардык нерсени акчага байлагансыңар. Качан акчага байланганда адамдар бактысыз болуп баштайт. Талап кылуу көбөйөт. Бар нерсе байке менен сүйлөшүп отуруп, мен мындай нерсе тыйнак келдим. Байке дедим, кайсы нерсе бактылык бар экен десем, сен айтып аткан сөз деп биздин жүрөктөрдү бириктирди. Мен мына дедим, ушул шарият, ушул ислам, ушул бактылык мына. Мындай кылалы, сиз эже менен чогуу даватка чыгып келесиз. Ата менен болсо, атам биринчи мындай 3 күндүк даватка чыгып келсин деп, акырын Алла жолуна салып койдук. Эми Кудай берсе, эки сабак келгенде айтып берем, жыйынтык болгон. Анткени себеби мен көчөлүк мурдан эле болгул окуячы. Адамдардын жүрөктөрү көрсө, Курандагы акыйкат сөзгө баш ийет. Чындыгында дейт, поистине дейт, инна деген сөз да. Чындыгында дейт, силердин жүрөктөрүңөр Аллахты эстөө менен гана өзүнүн калына келет.
көрсө адам баласы качан жүрөгүнөн Кудай тааланын эстөө чыгып кетсе, ай, дагы бир нерсе айтайынбы? Кээ бирлер намаз окуйсуңар. Даватта жүрөсүңөр. Мына камптарга барасыңар. Жамаат менен чай ичип отасыңар, сабак окуп атасыңар. Бирок дагы деле бактысызсыңар да, эмнеге үй бүлөгө келишпейт. Билесиңер эмне үчүн? Анткени бул нерсе силер ыхлассыз кылып атасыңар. Ыхлассыз кылып атасың. Кандай ыхлассыз? Чын жүрөктөн кылбай атасыңар. Мына жума намазга барып келдиңер. Жума намазга бардыңар да чыгып кеткенге шаштыңар. Ыхласы жок кылган себебинен. Билесиңер бул нерсени? Эмне себептен муну айтып атам? Эгерде кимдин жүрөгүндө чындап бир Кудайдан корку болсо, таянуу болсо, ал адамдар бул дүйнөдө эч нерсени таасирленбейт. Мындан 3 жыл мурун бир эмеде 3 жыл болду. Канча жыл болуптур? Дагы алабыз азыр. Кол көтөргүлө. Өйдө көтөрдү, 2 кол көтөрдү, мындай көтөрөбүз, машалла. Эки жака силдеп кол мындай. Турбай да болгон, отуруң болду. Ойгондуңарбы? Нарында уйкуш келет окшойсуң, арай? Канча жыл мурун окуяны айтып баштадым эле? Ай, машалла. Сон. Мектептин түйүнө отурсам, мен өзүм мектепке жакыныраакмын, анан мага келип аткан бир бала жаныма келип отуруп калды. Мен тип отуруп, устаз, мен өлгүм келип атат деди. Бала примерно бир 18-деги бала. Атын айтпай эле коеюн. Эмне өлгүм келип атат десем, мен үйдөгү тынчтыктын жоктугунан өлгүм келип атат деди. Таң калып, эмне тынчтык жок? Кандай тынчтык жок? Десем, менин атам менен апам дайыма урушушат. Мен акылым жеткенде мен урушат. Кээ бир убактарда үйгө киргим келбейт дейт да. Андан көрөп мен ошо үйгө киргенден көрөп жөн эле өлүп эле калсам деп ойлоп атам. Эгерде мен ушундай аял алсам, ушундай эркек болгум келбейт дейт. Аялымды мен жашоо ушундай болду. Балким мен атамды тартып ушундай болуп калам деп корком дейт. Анан ал бала айтып атам, сен жашооңду өзгөртсөң болот. Кантип? Сен атаң менен апаңа дуа кыл. Дуа, бата кылгын, сураңдын. Кудайдан сурагын, Аллах жеңилдик берет. Устаз, мага үйрөтүп койгунчу, кандай дуа кылайын? Анан баламда көзүң жум деди. Көзүңө жумгула анга. О Алла, сен мени жараткансың. Сен бардык нерсени көрүп турасың. Мен жан дүйнөмдө эмне бар экенин билесиң. Мен жашоомду өзгөртө турган сенсиң. Мени күнөөлүм кечире турган сенсиң. Мен жашоомдо эмне болгон болсо, ошонун баардыгы сенин каалооң менен болуп атат. Сенин каалооңсуз эч нерсе жок, Алла. Мени кечир. Ата-энемдин күнөөсүн кечир. Бир туугандарымды кечир. Жүрөгүмдө тынчтык алып кел. О жаратуучум, сенден башка эч ким мени жашоодо тынчтык алып келе албайт. Эгерде сен тынчтык алып келген болсоң, аны эч ким буза албайт. О Аллахым, мен сага толук ыйман келтирдим, сага ишенем. Сенден башка менин тагдырымды эч ким жазган эмес, эч ким буза албайт. Ач көздү. Катуу дем ал. Бошот. Бала айтат, кандай экен, сонун бекен? Силер өзүңөрчү көзүңөрчү Аллахка сыйынып көрдүңөр беле? Отуруп алып Алладан суранып көрдүңөр беле? Аткарбай койду Аллах. Бербей койду. Билесиңер кимдерге бербейт? Кимдин жүрөгүндө сурап аткан мезгилде ишеним жок болсо. Баланы кетирдим. 2 жумадан кийин атасы менен апасы мага алып келди. Устаз, мен атам менен апам көрсө аябай сонун адамдар экен. Сиз айткандай дуа кылдым, мен күнүнө ушул нерсени кылдым дейт. Мечитке барсам дуа кылам, бияка барсам дуа кылам, намаздан кийин дуа кылам. Ушинтип атып мен ата-энемди оңдодум дейт. Бизде Кемин бар, Кеминде ошо ортолордо бир айыл бар. Ошол жерде бир эжеке бир күнү мага мындай деп келип калды. Мен окуяларды айтып берейинби? Бул окуя мындай баарыңарга тиешелүү, мага да тиешелүү. Үйдө байке бар экен, анан баласы бар экен.
Өкөтөм алкаш экен. Мас, ара чет. Анан эже келди. Эже аябай иштерман, ушундай бир сонун тың эже экен. Көрүнүп турат, субханалла. Устаз, менде бир суроо бар. Көйгөй менен келдим. Мен сизге дем салдырайын деп келген жок. Мен көйгөйүм бар. Мен көйгөйүм мен күйөөм менен балам. Ушул экөө качан оңооролун билбей койдум. Бир оңоосо сонун болот эле. Анан сурап калдым, эмне десем, өкөтөң арак ичет, жумуш кылбайт, иштебейт, эч нерсе кылбайт. Мен эмне кыларын билбей калдым. Анан сурап калдым, сен эмне кыласың? Эртең менен жумуш кетердин алдында жуунам, үйдү барып жууйм, тазалайм, тамагын жасайм, бүт нерсе кылам. Кечке чейин иштейм, айнып алып келем, продукт алып келем. Тигилер ушунча. Анан сурап калдым, сиз байке менен балаңызды көп урушасызбы десем, ой, кулактарын жеп бүттүм уже дейт. Уже бүсө дейт. Жол жок дейт башка. Бүт баарын кылып бүттүм. Анан субханалла дейт. Эжем да мен сизге бир сонун жол үйрөтөйүн. На, кээбирлеринен жакшы угуп алгыла. Ар бир нерседе чечим бар. Мен айтып аткан чечим, айтып аткан нерсе бул шарият. Албетте субханалла, күнөө кылып атат, туура эмес. Бирок биз ошол нерседен чыгышыбыз керек да, туурабы? Кантип чыгабыз? Эркектерге да тиешелүү, субханалла. Мен азыр эркектер үчүн айтып берем азыр. Анан сиз мына кыласыз. Эртең менен туруп жуунасыз, жакшынакай болосуз, кийин упалаңыз мешит эмен өзүңүздү иштеп аткан ишканага кетесиз. Кечинде келаткан мезгилиңизде кадимкидей эле, эчтеке кылбай эле, жөн эле курсаңыз тойгузуп келесиз, жатып аласыз. Анан байке менен балаңызга бүгүндөн баштап 1 айга чейин байкот. Кандай байкот? Эчтеке жаман сүйлөбөйсүз. Кирип келатасыз, ассалам алейкум, кандай жакшы деп акырын кетип кала бересиз. Кадимге жатасыз, кадимге болосуз. Анан мага 1 айдан келесиз. Десем 1 айга жеткен жок. Примерно 20 күндөн 23 күн болуп калды. Анан чалып калды телефон. Эрмек келип үйгө келип кетчи. Анан эмне болду десем, мен келип берчи, мен сыйлап койчу. Эми ар жакта эле дейм, айтып барбай коем мен. Анан нарын эмес, алыс эмес, мындай жакын эле. Анан барсам, карасам эшиктин алдында сакалында чокчо сакал болгон бир киши жүрөт. Ассалам алейкум, молдоке келди. Карасам бир бала суу колго суу куйду. Машалла. Анан үйгө келсем, эже дасторгон даярдап коюптур. Анан ойлодум, эмне болот атат, бул дагы эмнеси болуп кеткен го деп. Эми баягы туура эмес айтып алсам, кээ бир күлүп алсын да. Баягы эже келсем, эрмекти айланайын дейт. Бир нерсе менен айтайын. Мен сиз айткандай кылдым. Сен айткандай кылдым. 2 жумадан кийин байкеңиз доатка чыгып кетти. Балам да ушундай кылды. Көрсө оокат кылалат экен дейт да. Мен кылбойсом, бирок мен бир нерсени түшүндүм дейт. Көрсө мен адамдардын сен акмаксың, шүмшүксүң, неудачныйсың, алкашсың дей берип, мен өзүмдүн күйөөм менен баламды өзүм бузуп салыптырмын дейт. Эми түшүндүм дейт. Көрсө мен өзүмдүн балдарыма, күйөөмө баш жол болушум керек экен дейт. Мен тескерисинче буларды бош кое турган болсом, булардын жашоодо бир максат пайда болуп, мени бакканга аракет кылышат экен. Көрсө, мен багам деп жүрүптүрмүн дейт да. Көрдүңүздөрбү? Көрсө, кээ бирде бирөөнү күнөөлөштөн мурда дайыма субханалла өзүңүздөн кемчилик издеген аракет кылыш керек экен. Абалким менден кетип аткандыр. Абалким мен туура эмес кылып аткандармын, туурабы? Хазирет Умар радиаллаху анху айтат го, сени башка бир эсеп кылгандан мурун дейт, хисабаниясы. Өзүңдү жакшылап, мындай хисап өзүңө эсептеп алган. Өзүң жөнүндө жакшы ойлон, өзүңдүн эсебин кылып көрчү биринчи. Мына жатаарда бир жакшы эме бар экен. Пайгамбарыбыздан, сахабалардан, аалымдардан, улуу болгон аалымдар айтат да, кечинде жатаарда сөзсүз адамдар өзүнө эсеп кылыш керек экен. Мен бүгүн эмне жакшылык кылдым? Азырет бул менин балам, болсо эле бүт көрүп аткан нерсенин баардыгы ушу балам немеден чыгарып атат. Инстаграм бүт баардык нерсе ушу. Менин үмөт кежи коомдук фондо ушу кезен деректи бүт ишин чыгарып. Бул эже менен ушу бала сүйлөштү. Экөө сүйлөшкөндө болсо 5 жылдык эмне алдыга план түзүш керек. Биздин кыргыздын бир нерсеси бар да, биз максат койгонду билбейбиз. Жашоодо максат койгонду билбейбиз, билесиңерби? Биз только бирөөгө күнөөлөгөндү билебиз. Сен шүмшүк болбогондо ушундай болбойт болчу. Сен шүмшүк мындай болбогондо болбойт болчу. Сени албаганда башкадан чыгып кетпедим дейт го. Сага тийбегенде мен нормально жашамакмын дейт, туурабы? Биз адамдар ушундай жада калса эми кичинекей кыздар, балдарыбыз
Эгерде бизди төрөбөйлүк болгондо нормально окуп атасыз. Мына демек машалла биз сабактан азык айтып аткан соң 3 нерсеге мен көңүл коюп бастым силерге. Биринчиси жашоодо эч качан кейбөөнүн зарылдыгы. Эмне себептен? Анткенсе бардык каалоо Алланыкы. Ал каалаган нерсе болот атат. Биз аракетибизди кылып, Алла каалаган нерсе болот. Демек машалла бул жашоодо болот аткан нерсеге мүмкүн болушунча туруктуу болгонго аракет кылыңыздар. Кей бербегиле. Экинчиси машалла бул жашоодо бирөөнү күнөөлөп кереги жок экен. Сен өзүңөн эсеп издешиң керек экен. Үчүнчүсү ар дайым сага келип аткан эскертүүнү дайым эстеп кал. Мына мен азыр силерге эскертүү жолуп келдим. Балким жашоодо мен билбейм, мен башка нерсеге даярданып келгем негизиндечи. Аз келип ушул жөнүндө сүйлөп баштады, мен өзүм түшүнбөй атам. Десем, алдында айтат да. Эл эмнени максат кылган болсо, ошол сүйлөөчүнүн ушул нерсе чыгат. Силердин эмне максат болуп аткан болсо, эмне үчүн келген болсо, мен ошол нерсени жазып сүйлөп берип атам. Ар бир нерсенин өзүнүн далили бар. Курандан, хадистен, ижмадан, кыястан бар далили бар. Бирок айтайын деген нерсе, биз акыр заман үммөтү деп кое берели өзүбүздү. Биздин башыбызга көптөгөн байлар келет. Ошонун бирөөсү эң маанилүү болгон биздин үй бүлөбүзгө оорчулук келип атат экен. Кайсыга келип атат экен? Үй бүлөбүз. Эмне себептен десе, биздин каалоолорубуз көбүрөөк болуп баштаган сайын. Мен баягы ностальгияга түштүм. Сабак болуп атат. Аялдардын баардыгы ижаза берилип аткан мезгил болчу. Аялдар Кыргызстан боюнча чогулуп, анан медреселерде, курстар окугандарга диплом берилди. Ошол жерде барып айтып атам. Мына баарынан ушул нерсени көргөнсүңөр, бирок акыры мен айтып коеюн. Ким кийиздеп келет эле? О, машалла. Ким кийизди ийилет эле? Аялдар ийиледи, машалла. Карагыла. Эми ким мондай чоң тазиктерди коюп туруп, анан куфайканы өзүнчө, тигин ожо буту менен тепселет эле. Ай, машалла, баар жерде турбайбыз. Эми карасаңар, аз мун баарын кылбайбыз, бирок эчтеке жетишпей атабыз. Кимдин үйүндө стиральный машина жок кол көтөргүлө? Машалла, кимде бар кол көтөргүлө? Машалла. Ошондо баарына кир жууйт экенсиң. Мен апам кир жуушун алдында эмне кылып атат, мындай чоң нерсени коюп, анан бияктан бияка салып, бияктан ыйлайт экен. Акырында момунтер колуңда отурабы? Карасаңар, убакыт бизде келен экен. Кана, кимдин телефону жок кол көтөрүлө чыгара? Кимдин телефону бар кол көтөрүлө? Уялбай көтөрүлө, чындык болсун. Ай, машалла. Карасаңар, кана ким күнүнө 3 сааттан ашык телефонда отуруп кол көтөрүлө? Ай. Анан ошону көтөрүп атып, кечке чейин карап, мүйүз чыкканда кол көтөрүлө. Эми эң чоң проблеманы айтабыз, анан суроо жооп өтөбүз. Макулсыңарбы? Макулсыңарбы? Баш кол чаап коелу, ладно, баштап калалы. Баарыңызда кол чапканда неме экенсиң, сараңыраак экенсиң. Ладно. Браво деңиздер. Москвада турганда, Питерде алгандан каякта чай берип көндүрүп коюшу жүрөмчү. Башка жерге барсаң бул өзү маданият катары шариатта күнөө эмес. Макул кээ бирлер бар, эме кылып айта берчү. Де айтайын деген нерсе эмне? Пайгамбарыбыз айтат. 5 нерсени алдын билди дейт. Адамдар 2 нерсенин кадырын ал жогонгону билет экен. Ошонун бирөөсү жаштыгыңдан мурда, карыдан мурда жаштыгыңды ойло. Кедей болуп калып электен мурда байлыгыңды ойло. Оорудан мурда ден соолугуңду ойло. Карасаңыз кандай нерсе? Ар бир нерсенин өзүнүн алдын алуу зарыл экен. Бирок адамдар ушул нерсенин кадырын билбейт экен дагы, 2 нерсени өткөзүп экен. Биринчи бош убактысынын кадырын билбейт экен, экинчи ден соолугунун кадырын билбейт экен.
Bunun bari kadırlaş gereken. İslam deseler gevriler şunda düşünüşüp da. 5 mal namaz, orozo, acılık, oşon demek zeket, tura. Bundan namaz okuğanlar günü болады. Esketip koyayım ne? Esketip de öyle. Özüm uluvat çıkarып al bundan. Özüm jıyıntık çıkartılan sensin. Men emес. Men bunu esketем. Namaz, o 7 katар асман үстүнөн Алла Таала тарабынан берген буйрук. Ар бир мен мусулманмын, альхамдулилля мусулман деген адам окуш керек. Мен мындай кээбирлериме жоолугу жок жүрөсүздөр, жолунда эметпесеңер деле. Мен силерге ушу бир нерсе түшүндүрүп, пока эгерде силер жанагындай бир ушул нерсеге келе албай атсаңар, бирок Аллах менен болгон мамилени үйдөн окуп кылгыңыздар. Мына пока болбой атат да. Мына намазыңарды калбасын, намазыңарды калтырбагыла. Анан акырындык менен келет. Намаз бул адамдын башында ийилген буйрук, мунун казасы дагы бар. Муну үчүн мисалга жооп берип бар. Бирок анда намаз окубай калсаң капыр болуп калбайсың. Болгон нерсе ыймандуу болосуң, бирок чоң күнөөкөр ыймандуу болосуң. Биздин Ханафи ушундай айтат. Эмне себептен? Анткени себеп ыйман жүрөктө отурган болсо амал субханалла адамдын денеси менен болот. Ошол сен айтайын деген нерсем, туугандарым, намаз бул эң биринчи милдет. Пайгамбарыбыз өлүм төшөгүндө жатканда намаз деп. Дагы бир жолсо намаз тууралуу Алладан корккула деп айтып кеткен. Ошол мен силерге айттым. Алла Таала намаздар тургузгула. Окумай тургузгула. Намаздар аябай бекем болду деген. Бул дүйнөнүн ахиреттин пайдасы только намаз менен болот. 12 миңден ашкан пайдасы бар. 12 парыз 12 миңден ашкан пайдасы бар. Кимде ким намазсыз өткөрө турган болсо болбой калат. Мен көбүнчөсү мынакей бул жерде үй бүлөлөр бар да. Күйөөсүнүн сакалы эгинде турат байкуш намаз окуп атат, чуркап жүрөт, меште жүрөт, бирок үйүндө аялы каршы. Мындай болбогула. Чынында эгерде кимде ким үй бүлөсү бакыт болосу десе, ошо күйөөсүн поддержка кылсын. Эрте оңолоюн деп атат, чытайын деп атат. Бар, сен болсо күтүп тура бербе. Качан толук оңолот дегенче, качан өлүп калышың мүмкүн. Адамдар өлгөнгө чейин гана амалда. Куранда мындай сон аят бар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхакумут такатур хатта зуртумул мақабир. Аябай. Такатур дегенде эй дүйнөнү сүйгөндөр. Бул дүйнөнү көбөргүсү келбегендер, таттуулугуна кирип алгандар деген айтылат да. Таттуулугуна кирип алгандар. Бул дүйнөдө мындай өмүр бою эле ушул жашап жүрөм, өлбөйм дегендер, аябай бул дүйнөнү сүйүп калгандар, байлыкка мыжылып калгандар. Хатта зуртумул мақабир. Силер умтулуп аткан нерсеңер бар. Чоң-чоң үйлөргө, чоң-чоң машинелерге, о кыйынтарлар дейт да. Банктагы акчаңар, бүт нерселер балам үчүн өзүн алдап жүргөнүңөр дейт да. Бир гана зуртумул мақабир. Силер кабырга чейин барып, бүт адам жан чыкканда эми болду, бар бир. Кызыл китебиңиз өтпөйт жүрүп. Билесиз, кызыл китеп өтпөйт. Мына баарынан кызыл китебиңер бар, баламды айыптап жалып турат, мына меники деп сотко оралып меники деп атасың го. Бирок өлгөндөн кийин ал сеники эмес деп туруп. Же меники деп айтып атасың, ала кетесиңер. Кызыл китебиңерди. Мен 30 жылдан бери болдум, миңдеген адамга жаназа окуган кишимин, бирөөнүн ас кийгизген эмес. Адам алып кете турган нерсесичи бир гана бул сенин намазың. Намазың андан башка эч нерсе алып кете албайсың. Жок, намаз деген нерсени туура түшүнгүлө. Намаз бул арабтын сөзү салат дейбиз, солли дейбиз, байланыш. Бир гана нерсе Кудай менен болгон байланышың сен алып кетесиң. Мына бердиңер садака бердиңерби? Болду, ошону алып кеттиң. Бирөөнө жакшылык кылдың, алып кетесиң. Бирок башка нерсе алып кете албайсың. Өмүр бою сулуу болуп жүрөм дегендер колго төккөрлөр чыгат. Эркек аял болсун. Кыла албайбыз аны. Бирөөдө 2000 жыл сен өлүп калбады. Эми көп келди, субханалла. Фираун айткан болчу, фараон деген болгон Куранда узун аяттар бар бул жөнүндө. Муса менен Фираун ортосунда аяп эле, Сирада да ушул жерде келет. Өтө бир чоң нерсе да. Фираун ал өзү Кудай деген болчу. Бирок ал өлүп калды. Ошон сен мен эскерттим. Намаз окуш парз. Орозо тутуш парз.
бай болсоң, о 85 грамм алтынға жеткен байлығың 1 жыл бойы нисаптан шығып кетпесе, анда ана 1 жыл бойы тұрса, соның 2,5% сен өзің садақа зекет қылышың керек. Ошондой эле мисалы 40 коюн боло турган болсо, бирөөнү 30 үй боло турган болсо, 2 жаш бир торпок, 5 мың боло турган болсо, 4 мың боло турган болсо, 2 жашты инген деп коебуз. Мына ушундай өзүнчө зекет, садака деген бериш керек. О, кээ-бирлер алтынды тагына берип, колуңарды биягында 85 грамм болуп кетти мындайына. Үйүңөрдө турган чогултуп койгон. Жылга аял кишилер ошонусунан да садака, зекет чыгаруу керек болуп калат. Билесиңби ушуну? Бул парз. Мейли. Түшүндүңбү? Мойнуман сакыт. Ушун жерге келип отуруп, ушунча 1000 адамды чогултуп отуруп, эгер Аллах буйругу ушул деп айтпасаң болбой калат. Эми бияна кеттик. Адамдык мамиле. Мен көбүнчөсү сабактарда адамдык мамилеге аябай көңүл бурам. Анткени Имам Азам рахимуллахнын Кыямат Нама деген илгери бир качан медресеге биринчи барган мезгилинде түрк тилинде, түрки Чагатай тилинде окуган сонун бир китебим бар эле. Кыямат Нама деп койду эле. Мына ошондо Hazreti Ali'den gelgen rivayet var ile. Anda kıyamet gün bolgondo adam bardыгы тең Allah'ın alına bargan mezgilde Allah aytат: "Bugün men Ar-Rahmanmın, Ar-Rahimmin. Bugün meyrimdi men rayımdımın" deydi. Men barda kim la ilahe illallah size geçirem. Bирок kimde kim bir adamdın, hayvandın hakkısın jep kele turgan bolso, ошолордун разы алмайын, мен силерди кечире албайм дейт. Мен кечирдим, бирок тигин алып кел, тозогуң мен бейишимден сен тандайсың. Мына ошол мезгилде кыяматтын кыл көпүрөсү бир риваятта 3000 жыл дейт, бир риваятта 1500 жыл. Ошонун бияк бурчунда бир эчки мүйүзүн сындырган. Биягында болсо дагы бир эчки. Аны сүзгөндө анын мүйүзүн сындыра сүзгөн экен. Өкөнүн ортосунда Аллах Тааланын өкүмү бар, эчки дагы эчки келет экен. О Алла бул мүйүзүн салып берсин, адилетсиздик болду деп. Мына адамдар ойлошот, адилеттүүлүк жок деп. Жок, бул дүйнөдө адилеттүүлүктүн башталышы бар. Бирөөнү бычак менен өлтүрдүңбү, өзүң да бычак менен өлөсүң. Бирөөнү кемсинттиңби, бул дүйнө сени 3-4 жол кемсинтет. Бул дүйнөдө эгерде бир адам мисал алса, İmam Cafer деген чоң бир алым бар. Ошо айтат, мен адамдардын кемчилигин айткандан корком дейт. Анткени сен ошол нерсе башыма келмей, өлбөйсүң деген кабарды окудум дейт. Алла Таала Куранда "Фаман я'мал мисқала дарратин хайран яра". Силерге чаңдай эмне жакшылык кылган болсоңор кайтып айтып беребиз дейт. Алымдар түшүндүрүп айтат, бунда бул дүйнөдө бар, ахиретте бар дейт. Бирөөнү эй, кыйшык дедиңби, бир жердин кыйшыгы менен өлбөйт экенсиң да. Ey tukumsuz dedin mi, senden bir balan olsa bir kızın töröbeye kalışı mümkün eken. Dil uşunday nerse eken da, uşunday nerse eken. Bul adamdı, bul dünyadaki nerseden azapka salıp koyatken. Bul dünyadaki, ahirette olsa, har bir çıkkan söz, çimçik bolup kadibide, baktağıt zında tüytüren çavalekeydi olup, bardık жерге turup koyatken. Алар бул айтылган сөз деп туруп өтөт, түрүү боюнча. Kıyamet gün tarzı alып салынат. Бирок ошондо көп адамдар азап чегет экен. Мен эмне үчүн айтып атам? Анткени себеп адамдык мамиле бул өтө өзгөчө нерселерден. Бул дүйнөдө бирөөнүн укугун бузуу, бирөөнү тепселөө, бирөөнүн аркасынан жаман сүйлөө, бирөөнү субханалла жанакындай бир жүрөгүн оортарлык нерсе. Bir adam мисалы мен кээ бир абычный сөздөргө көңүл бура турган нерсе. Бирөө күйөп өтө албай жүрөт. Ой, kaçan kuyup ötüyorsun ya? Biri kaçan kuyup ötüyorsun? Senin işin var. Al, oşol ukkan sayın stres boladı. Ukkan sayın görgüsü gelmedi, үйгө баргысы келбей калат. Үйгө барганда ушу жүрө бересиң колоктоп, үйгө тийсең буну ай деген дуга берип, даже сен үйгө кирбей калдың. Эми сен кантип кыяматта жооп бересиң мына үчүн? Албетте, аны энеси айтса, атасы айтса болот. Бирок сен тиешең жок болуп калсаң, шарият ушунчалык деңгээлге чейди. О, Фазаил Садакат деген жакшы бир китеп бар. Дайым эле окуп жүрөбүз. Мына ошол жерде бир чоң бир алым, бир устаздын үйүнө келипсе, тыкылдатат, карсы баласы эшикти ачты. Атаң кайда? Уктап атат десе, ушул мезгилде уктайбы деп кетип калыптыр.
Баягы бала да жөн бала өскен, устазым сүйлөчү эмне болуп кетти деп аркасынан чыкса, бул бурчта тилин жулап кеткен. Сенин не ишиң бар деп уктабайбы. Кабатта камчы бересиң тилин жулап аткан экен. Биз болсо любойду кылып коюп туруп эчтеке болгону басып жүрөт. Бирок эмне үчүн муну эскертип атам? Бул дүйнө ушундай дүйнө ойлобогула кайтпайт экен деп. Бул дүйнө бар десе кайра кайтып келет. Тегерелип келип жашоодо башынан келет. Бул дүйнөдө да ушундай нерсе карап турушубуз керек. Ошо кылып алган амалымдын себебинен кээ бирде айтып, устаз, мына мен мугалиммин, атасы мугалим, чоң атасы молдо, ол алкаш болуп калды дейт. Эмне болду? Сен мектепте иштеп жүргөндө бирөөнү эле ула менен алкаштын баласы дей бергенсиң. Алкаш мı? Эмнеден алкаш болду? Сенин тилиңен алкаш болду. Түшүнүп атасызбы? Эң эле жөнөкөй нерсе. Ой, тигинин баласы бузулуп кетиптир. Ой, тигинин кызы элден элге тип жүрөт. Бирок сеники уже тийбей калды дажычы. Эми буга биз жол бар. Мындай кылбайлыбы? Мен дайым кай жерде жүрсөм, сонун бир сөздү айтып кетем. Ал сөз Алладан кечирим сурап тооба кылабыз. Мына бүгүндөн баштап эч бирине керек болсо чымынга да зыян тийгизбегенге аракет кылабыз. Болобу? Аракет кыласыңарбы? Анда мен аркаманы кайталап койгула. Астагфируллах. 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 Астагфируллахиллади хувал хайюл койюм ва атубу илейк. Кыргызчасын. О Алла, кечирим сурайм. Катуу эле кечирим сурай бергиле. О Алла, кечирим сурайм. Бардык күнөөлөрүмө тооба кылдым. O Allah, inşallah bu günahlarımı kayıtmayayım. Uşul söz, abdan çok söz. Bunun bir nesine ayıp vereyim mi? Bütkül günahıma geçirildi. Bilesiniz, Çin çocuktan mısın? Az günahımı çok işteki. Emin yaşamının bir aklara başladı. Taza. Bul jerin Allah Taala periştelerge dagы жаштырып салды. Периштелердин акыл бо жерде эки периште бар. Күн түн жазып турат. Мына о жерде Нарын шаар 12-ий бактылуу үй бүлө Мамыр Эрмек турат деп мен турам турабы. Кыямат элестет. Чоң телевизор. LED телевизор. Бирок мынчалык кичинекей болбойт. Ал күн чыгыш менен күн батыш болот. Адам атадан баштап кыямат күнгө акыркы адам бардым чогулат. Ошо жерде мына Эрмектин айылынын чырыгы келбетин көрөсүң ошондо. Деп күлүп турат болсо. Бунун келбетин көрсөң чочуп кетишиңер мүмкүн. Ошо сени мени идеал тутуп албагыла. Идеал бир гана маасум, күнөөдөн таза Мухаммад Расул, Мухаммад. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бүт бардыгы көрүнөт ошондо. Эч нерсе көрүнбөй калбайт. Мынакей, мына гол жерде экөө кадимде видео камераны тарттырат. Бир да секунд калтырбайт. Секунд, доля секунд калтырбай жатты. Мына ошондо бул флешканы чыгарып туруп бияка салып коет, болду. Ким экени билинип калат. Мен силерге ушул нерсе кылдым, ушул өмүрүңөргө чейин, бирөө 70-ке чыкканча, бирөө 30-ка чыкканча, бирөө 20 жашка чыкканга чейин күнөөнү кылдык. Кыңырыштык, бууп комдай. Кыңырышты кылдык, кылчып менен бууп койгонсуз, эчтеке кылбай жүрдүк да. Мына азыр ушул сабактан кийин чын жүрөктөн тооба кылдыңыздар, иншалла. Эми карагыла, бул экөө унутту. Баяндар өчүп кетти. Кайра жаңы башталат. Аракет кылышына чачканга? Маша, Алланын өкүмүнө жашаганга аракет кылабызбы? Анда жакы беришилер, колду көтөр. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Rasulullah. Maşallah. Peygamberimiz ya Allah'ım özüne şükür uşunday bir momundar oturuz Kur'an'a деген. Son Peygamber dedi. Men sünnet atkardık maşallah.
Сен сахабалар түсінеді аткандыңар азыр. Демек бизге өмүр убакыттуу берилет. Убакыттуу берген өмүрдү текке кетирип албагыла. Өмүр бат эле учкан куш сыяктуу. Каш илмемчилик эле жашоо. Бул дүйнөдө жакшы жашаш керек. Кудайдын кулу, Мухаммед үммөтү бол. Адам менен адамча, киши менен кишиче. Бул дүйнөнүн жашоосунун кадырын үйрөнүш керек, билиш керек, жашоону кадырлаш керек. Бул эмне үчүн өмүр берилгенин жакшылап сезиш керек. Алла берди бул убакытты, башка эч ким бербейт. Ар бир адамга 24 эле саат, даже 24 саат 1 секунд берилбейт. Ар бир адамдык өзүнчө индивидуаль Алла тарабынан берилген. Колдонуп калгыла. Өткөзбөйлө. Алла берген шансты колдонуп калыңыздар. Кудай Таалам ар бириңерди жакшы көрөт. Ар бирибиздин күнөөбүз кечишин каалайт. Тозокко киргизгиси келбейт. Ар бирибизди бул дүйнөдө бактылуу кылганга жол көрсөтүп койгон Алла. Эч бир адам туура эмес жолду тапкысын таап азапталып калышын Алла каалабайт. Болгону сен өзүңдүн жолуңду чаап бараткан мезгилде Аллахты унутуп калган болсоң, мына ошондо Аллах жаман көрөт. Мына фе'ил вал касб деп коет. Аллах Таала сен жаман ниетиңдин себебинен ошол нерсеге сен амалыңа жараша жол чаап берет. Эгерде сен жакшы ниет кылсаң, Аллах сенин жакшылыгыңа жол чаап берет. Ошол сенин кесибиңе, кылган ишиңе эгерде Аллах берет десең, ошого береке берет. Сен тозокко түшкүң келбейт десең, Аллах сен тозокко түшкүң келбеген жолду чаап берет. Эгерде сен аны ойлонбостон, күнөөнү арам, адалды карабастан жаман иш кылып аткан болсоң, ошого жол чабыл, өмүрүң текке кетирип болуп каласың. Ал эми адам бул дүйнөгө бир күн келген конок. А конок болсо, жешин жейт, ичин жеп кетет. Өмүр дүйнөдө ушундай. Конокто жүрөбүз. Квартирант болуп бир жерде квартира жашап жүрөбүз. Эч нерсе биздики эмес. Пайгамбарлар эскертүүчү. Аалымдар эскертүүчү. Даватчылар эскертүүчү. Бир нерсе айтайынбы? Инстаграмда, ТикТокто, Твиттерлерде, Ютубтарда бир адамдар иман жөнүндө сүйлөп аткан болсо, бул жакпайт эмеске. Ошону ачканда, ошол чыгып бергенде, бул сага эскертүү. Бул сага эскертүү, Аллах эскертип атат. Эмне кылып? Ошону чыгып бер, жакшылап угуп кой. Эмне жөнүндө сүйлөп атат? Ойлонуп кой. Сен каяка баратасың? Жашоодо келе аткан адамдар мында бир жерде бир тикенек бутуна кирип кетсе, бул эскертүү. Бир адам келип сага жаман сүйлөдүбү? Бул эскертүү. Бир адам кетип барат, жаназаны кетип барат, имам 4 такбир жаназа окуду, жаназаны көрдүңөр, карасаң мүрзөгө кетип барат, мүрзөнү жанып кетип атасың. Бунун баардыгы тең акылдуу адам үчүн эскертүү. Эгерде кимде-ким бул дүйнөдө бактылуу үй бүлө кургусу келсе, иман менен жашасын болду. Иман деген нерсе ушул. Кудай үчүн жакшы көрөсүң. Кудай үчүн мамиле кыласың. Кудай үчүн жакшылык кыласың болду. Аялдар эгерде кимде-ким өзүнүн күйөөсүн атаңгы дүйнө 80 жыл бизди Советтер Союзу ушунчалык деңгээлде түшүрүп коюптур. Биздин ошол дагы деле ошол сиңген нерсе кетпей атат да. Ушундай 80 жыл бою болгон нерсе биздин акылыбызга сиңип калыптыр. Ошондон чыга албай атабыз дагы. Болбосо карагыла. Аял өзүнүн күйөөсүнүн кичинекей бир эле тамак жасап берип койду. Ага да сооп жатат. Үйүндү шыпырып койду, сооп жатат. Эркек киши эртең менен эч жумушка чыгып кетсе, кечке келгенче чейин Алла жолунда жүргөн сооптап атат. Ушундай нерсе менен жашаганбыз биз илгертен. Аялдын өзүнүн орду бар болчу. Мен бир нерсе айтайынбы силерге аялдар? Эгерде сен өзүңдү бир эле нерсе күйөөңө ылдый эле коюп койуп болду. Менин күйөөм менин пирим. Менин күйөөм менин эрим. Менин байым. Ушул сенин оюңда ушул эле боло берсин. Эң чоң нерсе ушул. Сенин бактылыктын жолун чаптың. Эгерде эркек күйөөң жаман боло турган болсо, мынакей, аялдар күйөөңөр жаман боло турган болсо, зулумдары бар, сөгүнчөгү бар, арак ичкени бар, мындай бир картеждиги бар, көчөдө сени мамиле кылбай атканы бар. Жок, мейли. Сен болгон нерсеси эмне кыл?
жакшы ниет кылып тур. Мен дайыма айтсам эле кээ бирөө эме кылышат. Көчөндө чыгарып койсом, "Эмне аялды эле көрө калдыңбы?" дебишти көрөчү. Мен аялды эле көрө калдым да. Кара. Ушундай чогулуштарга көп аялдар келет да. Мен айтам, ушу чогулушка келген аялдар булар биздин энелерибиз. Биздин балдардын энелери. Демек, мен эртеңки күндө ушу балдарыбыз Кудай буйрса сон болот, мамлекетибиз өңү өзгөрөт, оң болот, туура жолго чөп деп ишенем да. Биз эркектер байкушпуз мына, туруп мына 4 катар. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени биздин мойнубузга илинген чоң жүк бар. Биз үй бүлө багышыбыз керек. Биз балдарыбызды тургузушубуз керек. Кыздарыбызды күйөөгө беришибиз керек. Аял силер эмес. Силер тапканыңарчы миллион тапсаңар бир тиын чыгып берекеси жок. Билесиңер, кечирип койгочу мени. Кээ айтышы мүмкүн, мен үй салып атам, мен таап бил. Ооба. Бирок дедим, маңка турган эркек үчүн болот ал. Ошо эркектин берекеси үчүн болот. Жаман эчтеке кылбаган күйөөң бар, ошонун себеби менен болот. Бул дүйнөдө Алла Таала артык кылып койгон эркек бар. Болгон бир аялдарга кыла турган нерсе ниетиңерди тууралап койгула. Эркектер эң чоң нерсеси алажыктап табагыла. Бул дүйнө кээ бир нерсени күнөө катар сезип койгулачы. Кээ бир нерсе оңой эле болуп атат азыр, туурабы? Зына кылып коюш оңой, алажыктап атат оңой. Бирок жок, мен акмын. Кудай алдында ак болгум келет деп кой. Мына субханалла, бул нерсе эң зарыл нерсе. Үйүңө дайыма тамак ашап келатканда адалдан алып кел. Адал. Аябай ойлон. Үйүңө керек болсо бир кусок арам нерсе кирип кетпесин. Бир стакан арак кирбесин. Мен да флешти кошуп калдым азыр. Ушундай да керек болсо алып кирбегенге аракет кылгыла. Мына ошондо иншалла үй бүлөнүн ичинде бактылык болот. Аялдар Алла Таала тарабынан алсыз болуп жаратылган. Мен муну айткан жок, Аллах айтып атат. Ким айтып экен? Силер айтпагыла, эркектер айтсын. Ким айтты? Эми жоон үйлүккүн келип атат да, машалла. Аллах айтты. Демек, алсыздарга пайгамбарыбыз болсо жакшы мамиле кылышты буйруган. Мамилеңерди аябагыла. Бирок аялдар эркектин мамилесине көбөп кетпегиле. Ажырашуу бул Алла тарабынан берилген уруксаттуу нерсе. Бирок жактырылбайт. Качан ажырашса болот десе, шариятта субханалла өлгөндө дегенде ажыр алды айткан. Анткени сен өлгөндөн кийин, кааласаң каалабасаң дагы нике өтпөй калат, бүт үзүлөт. Чоң бир аалымдардын бирөөсү өзүнүн кызын узатып аткан мезгилде, кызым, мен сени ушундай бир үйгө узатып атамын, şu ак жолук салып жөнөтүп атам, ошол үйдүн ак кепилдери чыкты деп айткан экен. Мен каалайт элем ушул жерде турган баарыңардын эмне экен ак кепилдер чыгышыңарды үйгөрдөн. Күйөөңөрдүн үйүнөн. Ата-энеңдин үйүнөн эмес. Өзүң сатып алган үйүндөн эмес, күйөөңдөн ажырап барып. Жок. Күйөөң менен субханалла. Демек, машалла, ар бир үй бүлөдө ынтымак болуш иман керек. Башка нерсе жок. İman gerek. Allah razı olsun. Рахмат, Алла разы болсын. Жакшы сөздөр айтылды. Эми көп сөздөр айтылды. Ар бир адам өзүнө тиешелисин кабыл алат. Мен дагы бир жакшы сөздү өзүмө кабыл алдым. Эшекче иштеп, чочкочо уктаган деген сөз мен жүрөгүмө катып тийди. Андыктан жакшы